Тажикстандын аймагы Ташиев секирип өткөн ак үйдүн тосмосу эмес. Тажикстандын мурдагы министри Камчыбек Ташиевке кайрылды. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зафари УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ворох анклавы боюнча айткандарына өз пикирин социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мурдагы министр Зарифи Ворохтун аймагы Тажикстандын түбөлүктүү аймагы деп жазган. Төмөндө Зарифинин социалдык тармакка жарыялаган пикирин толук котормосу. Ворохтун аймагы Тажикстандын түбөлүктүү аймагы. Жакында эле Тажикстан менен Кыргыз өлкөсүнүн мамлекеттик чек араны делимитациялоо жөнүндө сүйлөшүүлөрүнүн биринчи раундунун жыйынтыктары тууралуу Кыргыз делегациясынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйыны тууралуу окуп калдым. Менин көз карашымда бул болбогон сөз. Камчыбек Ташиев деген ким өзү? 1993-95 жылдары Жалал Абад облусунун Сузак районундагы айыл чарба продукцияларын даярдоо боюнча өндүрүштүк фирманын директору. 1995 жылы өндүрүштүк коммерциялык фирманын башкы директору. 1998 жылы Жалал Абад облустук мамлекеттик администрациясынын ишкерлик жана инвестициялар департаментинин директору. 2000-2002 жылдары айыл чарба корпоративинин төрагасы жана башкалар. 2012 жылдын 3-октябрында Кумтөркенин улутташтыруу боюнча митингде Ташиев Кыргыз өлкөсүнүн өкмөт үйүнүн тосмосун ашууга аракет кылган. Ташиевдин жана башка депутаттар баштаган митингчилер өкмөт үйүн басып алууга аракет кылышкан. Милиция башаламандыкты токтотуп, депутаттарды бийликти күч менен басып алууга айыпташкан. Кийинчерээк жогорку сот алар жаза мөөнөтүн СИЗОдо отурганда өтөп бүттү деп жарыялаган. Анын өмүр баянына толук киришип отуруунун кажети жок. Бул эпизоддордон улам баары түшүнүктүү. Бул чаба саясатчы сүйлөшүү процесстеринин эрежелерин, этиканы жана башка өлкөнүн делегациясына урматсый менен мамиле кылыш керек экендигин эске албай, өзүнүн ак үйгө болгон жогортугу сыяктуу тажрыйбаны башка эгемен өлкөгө колдонуп көрүүнү чечти. Тажик жерине какап-чакап калбагай эле. Мас достор, биргеликте кезектеги мыйзамдуу шайланган президентти кууп салгандай, Тажикстандын аймагы Ташиев секирип өткөн ак үйдүн тосмосу эмес. Силер Кыргыз өлкөсүндө дээрлик ар жылы башаламандык уюштуруп, аны революция деп атап, кезектеги президентти таксысынан алып, аны өлкө лидери катары эмес, коңшу айылдагы банданын жетекчиси катары кабыл аласыңар. Эгерде ал өлкөдөн качып кетүүгө үлгүрбөй калса, түрмөгө отургузасыңар. Анан түнү бою уктабай ал башка башаламандыктарды уюштуруучулардын жардамы менен түрмөдөн чыгып, кайра өзүңөрдү абакка отургузушун күтөсүңөр. Тажикстан суверендүү өлкө, анын чек ара баары кол тийгиз. Биздин өлкөбүз туруктуу, эмгекти жана тынчтыкты сүйгөн элбиз. Акыл эстүү өкмөтүбүз жана өлкө башчыбыз бар. Биз бөтөн аймактарды талап кылбайбыз жана касиеттүү жерибиздин 1 сантиметрин эч ким менен бөлүшпөйбүз. Менимче, Тажикстандын делегациясы тең укуктуулук, урматтоонун жана коңшубаштыктын негизинде тиешелүү чечимдер кабыл алынбайынча өз элин жана достук мамиледеги Кыргыз элин тынчсыздандырбайт. Ворох бардык тарыхый документтерге, саясий жана географиялык карталарга ылайык анклав болгон эмес. Учурдагы Баткен облусунун аймагынын бир бөлүгү Дюре Тажикстандын аймагы болгон. Совет мезгилинде көчмөндөргө жайлоого чыгууга уруксат берилген административдик бөлүнүш катары кабыл алынган. Кийинчерээк көчмөндөрдүн айрымдары тажик аймактарында отурукташып, тажик боордошторунун жанында тынчтыкта жашап калышкан. Кеп кайсы бир жерлердин Тажикстанга кайтарылып берилишинде эмес, документтерде жазылгандарды иш жүзүндө таануу, тажиктердин аймагында мыйзамсыз түзүлгөн административдик бирликтерди жоюу керек. Тажиктердин өз аймагын башка Тажикстандын аймагына алмаштырууну сунуштоонун кереги жок. Ошондой эле башка тажик жерлерин бөлүктөрүнүн ордуна тажиктерге өз жерлерин сунуштоонун кажети жок. Элибизде Амалкөй ууру уйдун ээсин байлап койду деген накыл кеп бар. Бул сүйлөшүү процессинин принциби эмес. Бул принцип уурулардын коомунда гана иштейт.
Бул сүйлөшүү процесси социалдык тармактарда кеңири талкууланып, көпчүлүк адамдар Ташиевдин билдирүүсүн кемсинтүү жана өз ишин жакшы билбеген адамдын фантазиясы катары кабыл алышты. Менин оюмча, жыйынтык чыгарууга шашпоо керек. Биз кылымдар бою кыргыздар менен жанаша жашап, жеңиштердин кубанычын жана жеңилүү ызасын бир эмес, бир нече жолу белгиледик. Биз биргелешкен тарыхты, оор учурларда бири-бирибизге сунган колубузду унутпайбыз. Мындай терс көрүнүштөгү адамдар коңшубарда да, бизде да бар. Кыргыз өлкөсүндө революциянын жана адилеттүүлүк үчүн күрөштүн атын жамынуу менен болуп жаткан окуя бар. Бул бийликсиздиктин бир түрү. Жада калса, кадимки турмушта эртең менен малын жайлоого айдаган акыл эстүү адам кайра кечинде короосуна айдап келет. Кыргыз өлкөсүндө буга чейин бир нече президентти элдин атын жамынган баш аламандыкты уюштуруучулар кууп жиберишкен. Кайра өлкөгө киргизбей жатышат. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков сыяктуу президенттер бийлик башында турганда Ташиев сыяктуулар башын ийип турушкан. Азыр болсо мурдагы өлкө лидерлери элдин душмандарына айланышты. Эске келүүгө мезгил келген жокпу? Ташиев жана ага окшогондор өз кылгандары менен мамлекетти туңгуюкка кептешти. Ошондой эле биздин мекендештерибизге дагы бир жолу эскертип койгум келет. Татаал мезгилде улуттук, диний жана расалык көз караштарга карабастан өкмөтүбүздүн жана мамлекет башчысынын айланасында биригишибиз керек. Эгерде кимдир бирөө амбициясынан, ар кандай ынанымдарынан улам четте турууга аракет кылса, ал адам өз мүрзөөсүн өзү казып, кылымдарга элдин каргышына калат. Албетте, мен илимдин доктору, Тажикстан илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, дипломат, мыкты чекист, генерал-полковник Ятимовго өз ишин жакшы билбеген адам менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү кандай кыйын болуп жатканын түшүнүп турам. Мен жогоруда айткан кептер менин жеке пикирим жана бул тажик бийлигинин позициясын билдирбейт. Кээ бир орой айтылган сөздөр үчүн окурмандардан кечирим сурайм. Башкача стилде жазсам, Ташиев мени түшүнбөй калмак. Камчыбек Ташиевдин Хамырахон Зафариге берген жообу. Мен эмне кылдым? Ташиев аны сындаган Тажикстандын мурдагы министрине жооп кайтарды. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамырахон Зафари УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ворух анклавы боюнча айткандарына өз пикирин социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мурдагы министр Зарифи Воруктун аймагы Тажикстандын түбөлүктүү аймагы деп жазган. Ташиев ага жооп кайтарды. Тажикстандык бир аксакал Хамырахон Зарифи мамлекеттер аралык чек ара маселеси боюнча мага нааразычылыгын жазган экен. Мен эмне кылдым? Мен өкмөттүк делегациясынын башчысы катары Ворух анклавынын чечими боюнча сунуштарыбызды кесиптешим урматтуу Саймумин Саттаровичке эки тараптын делегациясынын мүчөлөрүнүн катышуусунда тапшырдым. Болду. Анан эмне үчүн Хамырахон аксакал өтө жаман жооп кайтарып, өзүнүн маданиятынын төмөндүгүн жана душмандык мамилесин көрсөтөт? Же менин өлкөмдүн кызыкчылыгын коргобогон, алардын сунуштарына макул болбой койгондуктанбы? Кандай гана болбосун, мен бардыгын жакынкы коңшубуз Тажикстан элине достук мамиледе болууга чакырам. Ар кандай провокацияларга алдырбоого суранам. Кудай буйруса баары жакшы болот, деп жазды Камчыбек Ташиев. Маалымат булагы Супер KG порталы.